Рахмат кыздар балдарга аябай чоң жардамдары тийди. Биякта аябай тазалыкты жакшы кармашыбыз керек да. Ошо тазалыкка такай ушу силерге окшогон балдар кыздар келип, бизде Ислам институтунан, башка институттардан келип бизге жардам берип турушат. Ошо силерге Аллахым ыраазычылыгын берсин. Бул жакка биз ошо аталарыбызга, апаларыбызга кичине тамак берип, көңүлдөрүнө алып, ошо жардам берип, кичине тияк бияктарын тазалап кетишин. Биз бул жерде кайрымдуулук кылдык. Жана дагы биз бардык комнаталарды, жана дагы залдарды тазалап чыктык. Ошо. Мен бул жерден таасир алган себеби, бул жерде көп карыя аталарыбыз, апаларыбыз бар экен. Ошолордун абалын көрүп, ичим кичине ысытып калды. Негизи бул жердин абалы өтө эле мага башкача бир таасир калтырды. Кандай десем, жүрөгү оотарлык экен. Бул жерде адамдарды көрүп алып, өзүнчө бир башкача таасир алдым. Негизгиси жашоодо ата-энеден башка мындай бакыт жок, алардан башка жашоодо кандай десем, жашоодо алардан башка нерсе бакытты таппадым да. Бул жерде карыяларды, ата-энелерди көрүп алып, мындай көздөрүндө бир муңайкы, бир кандай десем, түшүнбөдүм да. Бул жака бөлүшүү кайрымдуулук фонду, шарият KG жана Багыт медиа аркылуу, ошол кайрымдуулук фонду аркылуу. Мен биякта тамак аш жасайм. Бизде болсо бияктын тургундары 176 киши. Ошонун 75 кишиси, 75-80 кишидей азыр кошулуп атат. Ошо кишилер баягы басып турганы астына түшүп, могу столовойдон тамак ичет. Баспай баягы жаткандары бар, же болбосо тиги инвалидный креслодогу отургандары бар, алар түшө албайт. Алар үстүнкү этаждан кыздар барып, официанткалар таратып берет тамакты. Андан тышкары бизде 20 адам милосердияда жатат, алар такыр турбагандар. Аларды болсо санитаркалар өз колдору менен берип, кашыктап тамак беришет аларга. Биз ушул жакта карантинден бери иштеп атабыз. Тамактарды түрлөп жасайбыз. Бул жакка биз ошо аталарыбызга, апаларыбызга кичине тамак берип, көңүлдөрүнө алып, ошо жардам берип, кичине тияк бияктарын тазалап кетишин. Сиз кандай иш кылдыңыз? Мен ошо плов жасап бердим. Тамак аш. Ооба. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Бүгүн биз Шарият KG медиа порталынын кайрымдуулук иш-чарасы менен келдик. Бул жакта Бишкек шаарындагы каарылар үйүнө келгенбиз. Бул жерде жалпысынан 176 адам бар экен. Биз өзүбүздүн колубуздан келген Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон бардык ишибизди кылып бердик. Жана бардык адамдарга, бардык ушул жерде ата-энесин таштап кеткен адамдарга, же болбосо бардык эле адамдарга кайрылуубуз. Ата-эне бул дүйнөдөгү биздин эң чоң байлыгыбыз. Кээ бир адамдар орун айынан, же болбосо бардык эле адамдар ошол өзүнүн ата-энесин жоготуп, ата-энесин бир жолу көргөнгө зар болуп турган адамдар бар. Бирок ошол нерсени билбеген кээ бир биздин туугандарыбыз бар экен. Кыргыздын эле балдары, уул кыздары ушул жерге ата-энесин таштагандарын көрүп биз аябагандай ыйлабыз келди. Бардык адамдарды бул жерге кайрымдуулук иш менен келип, өзүнүн болгон жардамын берүүсүн өтүнөт элек. Мисалы, чач кырккычтар, же болбосо ашпоздор келип, өзүнүн кандай кесиби бар болсо, өзлөрүнүн колунан келген жардамын берсе деп айтат элек. Бул жерге бардыгыңыздар чакырабыз. Ким эгерде жүрөгүнүн жумшак болуусун, же болбосо күнөөдөн тазарып, соопко ээ болгусу келсе, бул жерге келип, бардыгыңыздарды жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз.